Балдар үчүн ишеним телефону кыска номерлүү 111 борбор Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдында 2015 жылдын июнь айында түзүлгөн, бирок расмий катары биз ишибизди 2015 жылдын 10 сентябрынан баштаганбыз. Мындайча айтканда, азыр 4,5 жылдан ашык 111 балдар үчүн ишеним кызматы ишин алып барып атат. Балдар болобу, кыздар болобу, ата-эне болобу, бардык чалган абоненттерге алардын суроолоруна жооп беребиз. Балдар ар кандай суроо менен чалса болот. Мисалы, эгерде өзүнө же досторуна зордук зомбулук көрсөтүлүп атса, же болбосо үй бүлөдө кандайдыр бир көйгөйлүү маселелер болуп, жүрөгү кысылып, ошол өзүнүн суроолоруна жооп таба албай жатса, же бир оор турмуштук кырдаалга кабылса, же болбосо достору менен, ата-энеси менен мамилелери келишпей, аларга да бир кандайдыр бир консультация керек болсо, ошондо чалышса болот да. Же болбосо мүмкүн ата-энесине да жардам керек болуп калып, ошолорго дагы кандайдыр бир суроолор менен кайрылса, ошолордун баарына жооп ала алат. Мисалга алсак, эгерде балдар ошо ата-эне тарабынан зордук зомбулук көрүп атса, бизге чалып, биринчиден консультация ала алат. Экинчиден, кээ бир учурларда ушундай бир эме болуп калат да, жагдайлар, ал баланын ата-энеси менен сүйлөшкөнгө туура келет. Же болбосо ички иштер органдарынын кызматкерлеринин жардамы керек болуп калган учурлар болуп калат. Анда биз тикелей эле ошол бизге кайрылган абоненттин маселесин чечүү үчүн ар бир райондо, шаарда эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыктары бар да. Мына ошолордун кызматкерлерине билдирүү жөнөтөбүз. Алар турган жер, ошол балабы же үй бүлө турган жерине барып, үй бүлө менен иштешет да. Эфирден пайдаланып, ушу жаш балдарга, алардын ата-энелерине кайрылуу жасайын деп турам. Эгерде үй бүлөдө бир чыр-чатактар болуп атса, чечилбеген көйгөйлөр болуп, оор турмушка кабылган балдарды көрсөңөр, же зордук зомбулукка кабылса, же болбосо ата-энелер менен балдардын ортосунда мамиле келишпей жатса, биздин ушу балдар үчүн ишеним телефону 111 номерине акысыз күнү-түнү чалып, консультация алса болот. Же кээде мүмкүн түнкүсүн чалып калган учурлар болгондо ички иштер органдары кызматкерлерине биз билдирүү жөнөтөбүз. Себеби дегенде алар дагы күнү-түнү иштеп жатышат да. Ошондуктан алар барып үй бүлө менен ошо балдар менен иш алып барып, анан кийин андан ары иш алып барышат да. Бирок биз эми ошол билдирүүлөр жөнөтүп коюлуп отура бербейбиз да. Биз деген кайра бир күн болобу, 2 күндөн кийин кайра биз тапшырма берген мекемеге чалып, же кызматкерге чалып, кандай иш жүргүзүлдү, бала менен болобу, үй бүлө менен болобу, кайра маалымат алып, мындай жыйынтыгын сурап турабыз.